Ыймандуу инсандын белгиси ушул кичинекей күнөөлөр үчүн кайгырат да. Ыйманы алсыз инсандын белгиси ушул чоң күнөөлөрдү кылат дагы куд эч нерсе болбогондой. Эч нерсе эмес, тоба коем, Алла кечирет. Биз билбейбиз кайсыл амалдын себебинен Аллах Таала бизди жаннатка киргизип жүгүрөт. Бир сындырымдан эч нерсе эмес көрүнүшү мүмкүн көзүнө. Бирок ал сурамчы адамга же курсагач адам үчүн ал көп нерсе болуп саналат. Бул дүйнөдө адамдарга келген оору, кыйынчылык, малына, жанына, үй бүлөсүнө, ишине, жумушуна келген сыноолор анын күнөөсүн кечирет. Асма радиаллаху анха айтат, Абу Бакир Сиддик радиаллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен тамактанып отурат эле. Бул аят кокусунан түшүп калды. Пайгамбар алейхиссалам менен тамактанып отурганда ушул аят түштү. Ким кыпындын салмагычалык жакшылык кылса, аны көрөт. Жана ким кыпындын салмагычалык жамандык кылса, аны да көрөт. Абу Бакир Сиддик радиаллаху анху токтолуп калды. Жана айтты: "О Аллахтын элчиси, биз жасаган ар бир амалдын жазасын акыретте алабызбы? Ар бир жасаган туура эмес амалдардын жазасын акыретте алабызбы?" Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Дүйнөдө силер көрүп жаткан силерге жакпаган нерселер ошол жазасы болот. Ал эми жакшылыктар жакшылык ээсине акыретке калтырылат." Бул аят ким кыпынчалык жакшылык кылса, анын жакшылыгын көрөт. Ким кыпынчалык жамандык кылса, анын да жазасын көрөт деген аят түшкөндө, бул бир эки адам туурасында түшкөн. Бир адамга сурамчылар келсе, кедейлер келип калат, кээде жетимдер келип калат, бир нерсе сурап келсе, ошого бир курманы же болбосо кичинекей бир сындырым нанды же болбосо бир кичинекей бир нерселерди берип коюуну төмөн деп санайт экен. Бул эми кичинекей эле нерсе. Сурап келген адамга бир курма берсең эмне болот? Көбүрөөк бериш керек да депчи. Бир сындырым нан берсең эмне болот эле, бүтүн нан болбосо деп аз деп санап бербей коет эле. Ал эми экинчи адам болсо анча-мынча кичинекей күнөөлөрдү, бул кичинекей эле күнөө эч нерсе болбойт деп санайт эле. Мисалы, кээ бир күнөөлөрдү мындай бул эми эч нерсе эмес деп санап коет эле. Мына ошондуктан ушул аят түшкөн. Эгерче сенин кылган жакшылыгың кыпындын салмагыча болсо, анын соогун көрөсүң кыяматта. Эгер сенин кылганың кыпындын салмагычалык күнөө жаман амал болсо, анын да зыянын көрөсүң дейт. Демек ойлош керек бул дүйнөдө, мен кичинекей амал кылып атам, мунун соогу эч канча болбойт депчи. Жада калса адам кичинекей бир нерсе менен чоң ийгиликке жетип калат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Иттакуннара", сактангыла дозоктон, "Валау бишикки тамратин", эгерче курманын жартысы менен. Бир курма бар эле, экиге бөлдүң дагы жарымын өзүң жедиң, жарымын садака кылдың. Ушул дагы сени дозоктон сактап калууга жарайт. Эми ага караганда бир курма же болбосо бир сындырымдан ал чоң нерсе болушу мүмкүн. Ооба, кээ бир адамдар үчүн бир сындырымдан эч нерсе эмес көрүнүшү мүмкүн көзүнө. Бирок ал сурамчы адамга же курсагач адам үчүн ал көп нерсе болуп саналат. Ошондуктан бир адамга кыла турган жакшылыгыны кичине деп санабаш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы бир хадисинде айткан, кошнасы экинчи бир кошнасына койдун буту бар го, баягы куйкаланган, жейтиле го, ошону садака кылууну төмөн деп санабасын деген. Балким ал кошнага керек нерседир. Мына ошондуктан кичинекей жакшылык кылсаң, анын дагы соогун табасың. Демек, бул амал сүннөт эле экен деп таштап койбош керек. Сүннөткө чоң сооп табасың. Бул мустахаб эле экен деп таштап койбош керек. Себеби мустахабка дагы чоң сооп табасың. Бул сүннөт жана мустахаб дегендиги таштасаң болот дегендик эмес. Ал деген сооптуу адам амал, аны кылышың керек. Эгер эмне деп атат Пайгамбар алейхиссалату вассалам, бир курманын жарымын берип болсо да өзүңдү дозоктон сактап калгын. Фаман лам яжид, ким аны таппаса, эми сен садака кылайын дегенге жарым курма таба албадык да. Эмне кылабыз? Фаби калиматин тойибатин, жакшы сөз айтыңыз. Ушул жакшы сөз дагы сооптуу болот да. Ошондуктан кичинекей бир жакшылыкты бул кичине деп токтотпош керек.
Кичинекей болсо да ошону кылыңыз, эртең ошол кичинекей жакшылыктын сообу бизге чоң болуп кайтып келет. Биз эмне үчүн фарзды дагы, сүннөттү дагы, мустахабты дагы бардык амалдарды сүйүп аткарабыз? Себеби биз билбейбиз кайсыл амалдын себебинен Аллах Таала бизди жаннатка киргизип жүгүрөт. Себеби Аллах Таала кааласа кичинекей сооп менен чоң күнөөлөрдү кечирип дозокко киргизип жүгүрөт. Bir бузуку аял эмне кылды? Жашоосунда бузукулук кылып жүрүп, чөлдө баратып bir кудуктан суу ичти. Кудуктан суу ичип караса жанына ит да келип калды. Эмне кылды? Ит да чаңкап калган экен, кудукка кайра түштү дагы көлөчүнө масысына суу толтуруп чыгып итке берди эле. Ит суусунун каңгыча ошол суудан ичти. Ошончо кылган бузукулук күнөөлөрү итке берген суусунан не кылды? Кечирилди да. Адамга кылган жок, итке жакшылык кылып койду да. Ит деген нажас болуп турса, биз билбейбиз да бизди Аллах Таала кайсыл амалыбыздын себебинен биздин күнөөбүздү кечирип коет. Биз билбейбиз да биздин фарз амалдарыбыз кабыл болуп жатабы. Ошондуктан ар бир жакшы амалдарды кылышыбыз керек. Балким Аллах Таалага кичинекей бир амалыбыз ихлас менен кылынгандыктан же нарк адамга жакшы таасир бергендиктен Аллах кечирип коюшу мүмкүн. Bir адам аябай чаңкап келди. Bir стакан суу берип койдуңуз. Ал адам аябай сүйүндү, аябай жүрөгүнөн ыраазы болду. Алла анын жүрөгүнү сүйүндүргөндүктөн, ал адамдын жүрөгүнү ыраазы кылгандыктан бизди кечирип коюшу мүмкүн да. Ошондуктан кичинекей деп бир амалды токтотпош керек. Жада калса адамга эмес, жаратылыштагы жандуу заттарга дагы, жаныбарларга дагы жакшылык кылсаңыз, ошонун да сообу жазылат да. Адамдарга эле эмес, жаныбарларга кылган жакшылыктын да сообу жазылат. Ошондуктан эмне кылды? Сактаныш керек. Ошондой эле жаман амалдардын, күнөөлөрдүн кичинесинен дагы да. Бул кичинекей эле күнөө деп аны кылып жүрө бербеш керек да. Сактаныш керек. Эмне кылып атат? Сөп Аллах Таала айтып атпайбы? Ким кыпынчалык күнөө кылса, анын да жазасын алып калат депчи. Ойлобойлу бул кичинекей эле амал депчи. Кээ бир учурда күнөөнү жасаганга адам өзү далил ойлоп таап алат. Гыйбат кылып жатат, эмне дейт? Болгонун айтып жатам дейт. Болгонун айтып жатам деп айтат. Болгонун айткандык бул гыйбат болот. Эгер болбогон анда жок нерсени айтсаңыз, тухмат жалаа болот да. Bir адамдын бою кичине. Бирок ошону бою кичине деп адамдардын алдында төмөндөтүп сүйлөсөңүз, ал адам жок болсо гыйбат болот. Bir адам кыйшык басат. Bir адам семиз болот. Ошону ал адам жок мезгилде не кылдыңыз? Сүйлөп элдерге ошону кемсинтсеңиз, гыйбат болот. А эгерде анда жок сыфаттар айтып койсоңуз, анда жалаа жапкан болосуз да. Ошол үчүн эмне кылат? Шайтан келип атат. Бул гыйбат эмес дейт. Болгонун айтып атам да дейт. Ошол болгонду айткандык гыйбат болот. Эгерде анда жок сыфаттарды айтсаңыз, бул жалаа жапкан болот. А жалаа жапкан өзүнчө күнөө, гыйбат да өзүнчө күнөө. Эмне кылат? Кээде кичине жалган айтып коет. Жалгандын кичинеси дагы чоң харам, чоңу дагы харам. Бөлүнбөйт да, кичине жалган адал депчи. Кичине эле болбойт. Рамла кичине ичип койдум эле эмне болот дейт. Харам болот. Чоң ичесиңби, көп ичесиңби, аз ичесиңби, бир тамчы ичесиң, баары харам. Айырмасы жок да. Бир аз ичип анан токтотуп койсо, баары харам. Ошондуктан харамдардын азы дагы харам болот. Кичинекей күнөөлөрдөн да сактаныш керек. Бул макруh эле экен эми. Макруh арам эмес да. Ал биз билбейбиз, ошол макрунун себебинен Аллах бизди дозокко түшүрүп койсочу. Кадыр зат, Аллах кадыр зат. Кичинекей эле күнөөнүн себебинен жазалап койгонго. Аллах кадыр зат. Аллах кааласа кичинекей бир мустахаб амал менен жаннатка киргизип койгонго да. Ошол үчүн биз ар бир жакшы амалды жасайбыз, жана ар бир жаман амалдан сактанабыз. Ар бир күнөө амалдан сактанабыз. Ал кичинекей күнөө макул, макруh экен. Макруh дегенде көпчүлүк учурда макруh tahrimiyeti бар калынат. Тагыраак айтканда харамга жакын. Ал эми кээде макруh танзихи, кичине эле жеңил макруh. Ар бир макруh да Алла ошол жеңил макрухтун себебинен сен ушундай күнөө кылгансың деп дозокко салып койсо, Аллахын каалоосу. Ошондуктан күнөөнү кичине дебеш керек. Ошол үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам Айша энебизге айтканда не деген? Ияка ва мухаққирати зунуб.
Күнөөлөрдү кичине деп санагандан сактангының fa inna laha minallahi taliban. Себеби ал кичинекей күнөө болсо да Аллах тараптан талап кылуучу бар. Сен ушундай күнөө кылгансың деп эртең талап кылсачы. Ошол себептен дозокко кетсин, кечирилбейт десем эмне болот? Мына ошондуктан кичинекей күнөөдөн да сактаныш керек. Анан кичинекей сооп амалды дагы сүйүнүп аткарыш керек. Ушул аят түшкөндө Абу Бакр Сиддик радыйаллаху анхуга пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып бергенде Абу Бакр Сиддик радыйаллаху анху токтоп калды. Дагы бир риваятта мынтип келет. Важатту фи захри инқисаман. Мындай менин денем, мен өзүмдүн дене келбетимден мындай ички дүйнөм сынып, дене келбетимден ойлонуп калганым байкалды деди. Адам ички дүйнөсүнөн бир оор маселе келгенде токтоп ойлонуп калат. Ушул аят түшкөндө пайгамбар алейхиссалам Абу Бакр Сиддик радыйаллаху анхуга айтканда ичинен өтө катуу кыжалат болдугун ойлонуп калды. Ошондо пайгамбар алейхиссалату вассалам айтты: "Ма ша'нука я Абу Бакр?" Абу Бакр, эмне болду сага деди. Аллахтын элчиси, биздин кимибиз кичинекей күнөө кылган эмеспиз. Кичинекей күнөөлөр болот да толтура деди. Ыймандуу инсандын белгиси ушул кичинекей күнөөлөр үчүн кайгырат да. Мен күнөө кылып койгонмун деп. Ыйманы алсыз инсандын белгиси ушул чоң күнөөлөрдү кылат дагы куду эч нерсе болбогондой. Эч нерсе эмес, тобак коем, Алла кечирет дейт. Бузукулукту кылат, жаман ишти кылат дагы эмне дейт? Алла кечирет дейт. Туура, Алла кечирет. Бирок маселе Алла билбей кылгандарды кечирет. Билип атайлап кылган маселеси оорураак. Ошол үчүн ыйманы бекем инсандын, ыйманы күчтүү инсандын белгиси ушул кичинекей күнөөлөр үчүн кыжалат болот да. Абу Бакр Сиддик радыйаллаху анху мусулман болгондон кийин күнөө кылган эмес. Бардык өкүмдү толук аткарган, исламдын өкүмдөрүн толук аткарган, ислам үчүн толук курбанчылык кылган пайгамбар алейхиссалам жанында жүрүпчү. Бирок ошол Абу Бакр Сиддик радыйаллаху анху жаннатесиң деген кабарды уккан адам не деп атат? Мен деле күнөө иштер кылганмын, кичинекейлерди мен да кылып койгонмун да деди. Кимибиз кылбайбыз эми кичинекей иштерди деди. Мусулман адам ооба баарыбыз кылып коебуз. Байкабастан болуп кетет. Бирок ошол үчүн кайгырыш бул ыймандын белгиси да. Күнөө үчүн кайгырбаш бул ыйманы алсыздыктын белгиси. Мунафыктар ушундай болот эле. Күнөөнү жасайт эле дагы ыйманы алыстан эмне кылат эле? Ал мурдуна конгон чымынды айдап кое турганда үт десе кетип калат го чымын. Күнөөнү ошондой тазалап коем деп ойлойт эле. Ошондой кыжалат болду. Анан Абу Бакр Сиддик радыйаллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга айтат: Аллахтын элчиси, биздин кимибиз андай кичинекей күнөө кылган эмеспиз. Эми ушунун бардыгына жазала турган болсок, анда бардыгыбыз жазалып калбайбызбы дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакр радыйаллаху анху айтты: Жашоодо кыйынчылыктардын себебинен кичинекей күнөөлөр кечирилет деди. Пайгамбар алейхиссалату вассалам бир риваятта айтып атат: "Аласта тамроб, оорубайсыңбы?" деди. "Аласта тансоб, кыйынчылыкка дуушар болбойсуңбу? Аласта тахзан, кээде кайгырбайсыңбы? Кээде жашоодо кыйынчылыктарга дуушар болуп, кайгырып, кыйналасыңбы?" деди. Ооба, мына ошол кылган жаман амалыңдын, кичинекей күнөөлөрүңдүн жазасы деди. Алланын ырайымы, Алланын мээримдүүлүгү мусулмандар ката иштерди, күнөөлөрдү кылып алса, ошонун ката күнөөсү үчүн Аллах таала бул дүйнөдө кыйынчылык берип, бул дүйнөдө бир сыноо, кайгы берет дагы, ошол не кылат? Күнөөдөн тазалап коет. Не үчүн? Акыретте жаза албасын, дозокко түшүп калбасын. Бул дүйнөнүн жазасы жеңил да, оңой да. Дозокко салыштырганда бул дүйнөдө канча катуу жаза болсо дагы жеңил. Дозоктун кичинекей жазасы бул дүйнөнүн жазасынан, эң кыйын жазасынан эсепсиз көп болот, чоң болот да. Дозокту бир көрүш өзү канчалык кайгы. Дозоктун жити канчалык жаман. Сүрөтү канчалык коркунучтуу. Эми бул дүйнөдө Алла канчалык адамды кыйнаса да мээримдүү зат да. Ошого деңгээлге жараша ылайыктуусуна берет. Ошол үчүн эме деди? Бул дүйнөдө адамдарга келген оору, кыйынчылык, малына, жанына, үй бүлөсүнө, ишине, жумушуна келген сыноолор анын күнөөсүн кечирет. Фахия ма тузауна бихи фид дунья. Ошол Алла айткан кичинекей күнөөлөрүңөргө жазаланасыңар деди. Аны бул дүйнөдө жазалап коет Аллах таала. Ошондо эмне кылат? Мусулман адам акыретке барганда кичинекей күнөөлөрдөн Аллахка тазаланып барат. Демек жашоодо адам ооруп жатса сүйүнүш керек экен. Менин каталарым кетип жатат, күнөөлөрүм кечирилип жатат.
Hadiste bunu açık düşündürüp mınday dep kelet. Bir adam Allah Taala bir adamga büyük daraja dayındayt. Oşol darajaga adam amалы менен жете албай калат. Жакшы малдары да бар, бирок канча-мынча каталары да болот. Баягы даражага жете албай калганда Аллах Таала эмне кылат? Оору берет. Анан күнөөлөрү кечирилет, тазаланат, анан баягы даражага жетет. Ошондуктан эгер мусулман инсан ооруп калса, ал адам сүйүнүш керек. Алхамдулилла, Аллах мени жакшы көрөт экен. Мени сүйгөндүктөн мага оору берди. Менин даражамды көтөрүп жатат, менин күнөөлөрүмдү кечирип жатат деп адам эмне кылыш керек? Бул нерсеге сүйүнүш керек. Мындай эмес да, ооруп калдым десе, мен ооруп калдым, оорубашым керек болчу. Жок, мусулман оорубашым керек болчу. Мен ден соолуктуу болушум керек болчу деген ой менен жашабаш керек. Аллах мени кээде оорутуп, кайра айыктырып турат, күнөөлөрүмдү кечирип, тазалап, даражамды көтөрүп турат деген көз карашта болуш керек экен. Ал эми башкалар ыймансыздар эмне кылат? Башкалар ыймансыздар күнөөлөрүнүн жаза албастан кыяматка чейин барат дейт. Мына ушуну Аллах Таала Кур'анда мынтип айткан деп айтып атат. Ва ма асабакум мин мусибатин фабима касабат айдикум ва яфу ан касир. Ва ма асабакум мин мусибатин, силерге тийген келген кандайдыр бир кыйынчылыктар колуңар менен жасаган нерсенин себебинен. Демек инсан бир ката бир туура эмес ишти жасап алат. Алла ошонун себебинен не кылат экен? Бир кыйынчылык жөнөтөт экен. Эмне үчүн? Биздин күнөөлөрүбүздү кечирип, даражабызды көтөрүш үчүн. Бирок ва яфу ан касир, Алла көбүнү кечирет. Алла биздин күнөөлөрүбүздү кечирип, анан кээ бирлери үчүн гана сыноо берип коет да. Эгер биздин ар бир катабызга Аллах Таала ушундай кыйынчылык жөнөткөндө, биз ордубуздан тура албай калат элек. Себеби биздин ар бир кылган ишибизге Аллах Таала бул дүйнөдө жаза бербейт. Алла кечирип, анан кээ бир күнөөлөрүбүзгө эскертүү катары Аллах Таала эмне кылат экен? Мына ушундай сыноолорду берет экен. Демек мусулманга бул дүйнөдө келген кыйынчылыктарды, бул дүйнөгө келген оору, башка жакпаган адамга жакпаган нерселердин себеби мен өзүм деп билиш керек экен. Мен күнөөкөрмүн, мен туура эмес иш кылдым, ошол үчүн Аллах Таала буну мага жөнөттү. Кече айтканмын, каланчы ушундай кылган. Мынау мени оорутту. Калан жерден жугуп калды. Мынау мага ушу проблеманы алып келди. Ушул болбогондо бул проблема болбойт эле. Мына сен болбогондо мындай болбойт эле. Жок. Эч ким болбосо, жалгыз болсоңуз да бул келет эле. Эмне үчүн? Сөздүн даражаңызды көтөрүш керек да Аллах Таала. Сиздин күнөөңүздү кечириш керек да. Ошол үчүн адамга келген кыйынчылыктарга жашоосуна башка бирөөдү кемчилдиктүү деп санабаш керек мусулман инсан. Башка бирөөдү кемчилдиктүү деп санап койсоңуз, сиз не кыласыз? Тооба кылбай каласыз. Ошол үчүн мусулмандын белгиси эмне? Жашоосуна келген кыйынчылыктардын себеби кемчилдик мен өзүмдө дейт. Мен кемчилдиктүү болуп калдым. Ошо мен туура эмес кылган себептен, күнөө кылган себептен, амалым жакшы эмес болгондон Алла ушундай мага сыноо жөнөттү. Алла мен кечирим сурайм. Мен билген күнөөлөрүмдөн да кечирим сурайм. Билбей кылгандарымдан да кечирим сурайм деп Алладан кечирим сураш керек. Бирөөдү шылтоолоо болуш керек. Сен кылдың депчи. Буну мен кылдым деш. Бир жолу бирөө келип айтты да, менин иним арак ичип атат. Ошону даватка чыгарсам болобу деди. Деди эле, мен устазга айттым. Устаз, ушундай деп бирөө келиптир. Мен иним арак ичип жатат, токтобой жатат. Ушуну даватка чыгарайын деп жатам деп айтты. Мас адамды кантип чыгарабыз даватка десем айтты. Биринчи өзү чыксын. Проблема мунуку да деди. Наргы ичип алып жатат мас болуп деди. Жыргап жатат, эч нерсенин пайда зыянын иши жок. Проблема мунуку биринчи бул чыксын деди. Иним ичип алды эмес, иниңдин ичип алганын сен өзүңө көрөк. Ушул иниме татыктуу байке боло албадым, ага боло албадым, үлгү боло албадым. Анын арак ичкени сага проблема да. Ал ичип алган адам өзүгө проблема эмес, ал эртең дагы ичип алат. Ошол үчүн эмне кылыш керек? Адамдын жашоосуна келген кыйынчылыктарды менин күнөөм, менин бир туура эмес амалым деп туруп Алладан тооба кылып кечирим сураш керек экен да. Ошол үчүн эгерде Аллах Таала биздин жашообузга бир кыйынчылык берип койсо, биз түшүнүшүбүз керек. Буну Аллах берди. Макул, Аллах Таала мени кечир деп Алладан кечирим сурайлы, Аллах кечирет, тазалайт. Ал эми сахаба радыйаллаху анхумдар ката кылып алса, күнөө кылып алса, пайгамбар алейхиссалату вассаламга барып айтат эле, мен ушундай күнөө кылып алдым, мага жаза бериңиз, менин күнөөм ахиретке калып кетпесин дейт эле да. Биз го мынтип суранбайлы, Алла менин күнөөлөрүмдү ахиретке калтырбак, мусибатты, кайгыны жөнөт деп сурабайлы.
Allah Taala bizge sınov katары berip kalsa biz аны тура kabul alalım. Бирок сурабайлы да. Bir sahaba Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a kelip aytты: "Ya Rasulullah, inni saraktu jamalan." Men töö uğurdap aldım. Anan palançılık kowumdun töösünü uğurdap kettim. Meni күнөөдөн тазалап koyunuz dedi. Bir mesele Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a arızdanıp barganга чейин biri uğurdap aldı da alıp kelgenге чейин же özü meni uğurluk kıldın dep barıp kelgenге чейин özü toba kılıp barbay koysa makul, Allah keçiret. Emi Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a barıp men uğurluk kıldım, menin cazasını turguzunuz dese turguzuş mildet bolup kalat. Keçirdim ketever dese bolboyt. Emi jaza turguzuş gerek. Emne kıldı Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a arızdanıp özü bardı. Men күнөө kılıp aldım, bir töөнү uğurdap aldım. Menin kolumdu kesip salыңыз, mena jaza kılыңыз dedi. Peygamber Aleyhissalatu vesselam oşol uy бүлөгө жөнөттү bir adamdardı. Sizler töö jogottуңарбы dese алар айтты: "Ооба, biz töö jogot tapпай жүрөбүz" dedi. Tööңөрдү bul adam uğurdap alıp tur dedi bayak adamdı. Anan Peygamber Aleyhissalatu vesselam bayağının kolun kestirdi da. Rivayet kılgan adam aytat: "Ana anzur ilahi hina waqa" dedi. Kolunu keskende kolu жерге түшкөнүн көрүп тургандаймын дейт. Ошондо баягы адам не деп атат? Колу kesilgen adam айтып атат: "Elhamdülillahillazi tahharani mink." Allah'a maqtoolor bolsun, meni senden tazalap koydu. Uğurluktu töөнү kolu menen kıldı da. Kolu kesilgende ne dedi? Seni uğurluk kılgan koluna aytat. Sendey күнөөкөрдөн meni kutkargan Allah Taalaga maqtoolor bolsun. Sen meni dozok alып кетейин dedin ha. Men seni kesip taştadım dedi. Ne деп атат? Özü barıp kolu kesilgende kılgan күнөөсүнүн жазасын alganda ne деп атат? Ушул kolum uğurluk kıldı ele, meni dozok alып кетейин dedim ele, kesip taştap kutuldum dedi. Ошол үчүн эмне кылды? Бул адам кайгырган жок. Кийин бул адам колу kesilгендеген анча-мынча адамдар зыярат кылып келип айтты да. Biz sizge кайгырып жатабыз. Колуңуз kesilip kaldı. Өзүңүz барып сурандыңыз, ушуну жон койсоңуз болбойбу дегенде баягы айтты: "Мага кайгырбагыла. Себеби бул мен кылган күнөөнүн себебинен тазаланууга болболду" dedi. Эми макул. Эми исламдын жазасында ушундай. 10 dirhamdan жогору нерсе уурдаса колу кесүү керек. Себеби bir adamдын колу kesilse экинчилер уурдабай калат. Анан камап кайра чыгарып койсо, кайра чыгып кетсе болот турбайбы деп алып жүрө берет. Kolun kesip salsa аны камай эле коюш керек. Ömür boyu uğurluk kılgan bari, мынан kolu kesilip tur uğru bul uğru deyт. Uğurluk kılgandan burada ойлоносуң да. Kolun kesilip kalsa ne olur söyle, koy жөнү koyun. Ошол үчүн ооба bir adamдын kolu kesilет, iki adamdын kolu kesilет, зато uğurluk токтойт. Камап кайра чыгарып коерсоң uğurluk токтобойт, көбөй берет. Allah Taala'nın mıyzamı, bu koygan erecesi, Allah Taala'nın berecesi, bu tururak adamlardan oylop tapkan erecesiga karaganda. Allah'ın erecesi kıyamatga çeyin adamlardı tarbiyalaganga жетет. Adamlardan koygan erecesi tarbiyalaganga жарабайт. Утур almaştırıp turuş керек болсо, zaman almaşat, коом almaşat. Ошол үчүн не кылалык? Биз ар бир амалдын жакшынын соуна, жамандын күнөөсүнө, жазасынан корколу. Сахабаларда ушул сыфат артык эле. Эмне үчүн бир туура эмес иш кылып алса, анын жазасын кыяматка калтырбай бул дүйнөдө кылып ала, бул дүйнөдө тартып алайын дейт да. Ошол үчүн Алла эми албетте ар бир адамыбыз кичинекей күнөөлөрдү кылып алат. Бардыгыбыз не кылалы? Аллах Тааладан тобо кылып кечирим сурайлы. Жана ошондой эле жашообузга келип калган кыйынчылыктар бул көпчүлүк учурда биздин кылган күнөөлөрүбүздүн, каталарыбыздын себебинен болот экен. Ага башка бирөөдү кемчиликтүү деп айыптабайлы. Алла баарыбызга амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин.